Украинадан Польшага эвакуация болгон 95 кыргыз жараны өлкөгө кайтып келди. 19 мартта Украинадан Польшага эвакуация болгон 95 кыргыз жараны чартардык каттам менен өлкөгө кайтып келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы таратты. Министрликтин маалыматына таянсак, алардын ичинде аялдар жана балдар бар. Мындан тышкары Чехиядан Ошко 43, Прагадан Бишкекке 35 кыргыз жараны кайтып келди. Министрлик жана элчилик кыргыз жарандардын Польшадан, Чехиядан эвакуациялоо, ошондой эле Украинанын согуштук аракеттери жүрүп жаткан шаарларында жүргөн кыргыз жарандарын коопсуз аймактарга чыгаруу боюнча иштерди улантууда. Бүгүнкү күндө Украинанын аймагында 60тан аша кыргыз жараны бар. Элчилик Украинада калган жарандар менен байланышта. Алардын көбү жашаган жеринде калуу каалоосун билдиришүүдө. Кыргыз жарандардын арасында жабыркагандар жок деп жазылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. 2022-жылы Кыргызстандын медициналык жогорку окуу жайларын 4000ден ашык адиси бүтүрүп чыгат. Ушул тапта Кыргызстанда 23 жогорку окуу жай медициналык багыттарда адистерди даярдайт. Анын ичинен 6су мамлекеттик, 17си мамлекеттик эмес окуу жайлар болуп саналат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, мамлекеттик эмес жогорку окуу жайларынын 3-өсүнүн лицензиясы бар, бирок студенттери жок. Зеленский Орусияны маңыздуу сүйлөшүүгө чакырды. Украинанын президенти Владимир Зеленский 19 мартта Фейсбукка жарыялаган кайрылуусунда Орусиянын бийлигин жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырды. Ал тынчтыкты көздөп, Украинанын коопсуздугун камсыз кыла турган акыйкат жана маңыздуу сүйлөшүүлөр Орусия үчүн өз катасынын кесепетин азайта турган жалгыз мүмкүнчүлүк экенин айтты. Украин бийлиги Орусия кол салганга чейин деле маселени сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө басым жасап келгенин кошумчалады. Менин сөзүмө бардыгыңыздардан, өзгөчө москвалыктардын кулак салышын каалайм. Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүүгө жана адилеттикти орнотууга мезгил жетти. Антпесе Орусиянын жоготуусун калыбына келтирүү үчүн бир нече муун кетет, деди Зеленский. Орусия Украинага басып киргенине ишемби күнү 24 күн болду. Андан бери жүздөгөнө жакын тургундардын жана аскерлердин өмүрү коюлду. 19 мартта орус күчтөрү Украинаны бир нече жумадан бери курчоодо турган Мариуполь шаарына кирип жаткандыгы кабарланды. Киев менен Москванын ортосунда буга чейин сүйлөшүүлөрдүн бир нече айланпасы өттү. Тараптар сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин айтышканы менен азырынча так макулдашуу боло элек. Лавров: Россия өзүнө гана ишенет, Европа ишеништен чыкты. 18 мартта Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинадагы кырдаалга байланыштуу бир нече билдирүү жасады. Анын айтымында Украина президенти Владимир Зеленский АКШ менен Россиянын тирешин курчутууда. Россияга каршы 5000ден ашык жеке санкциялар салынды. Бул рекорд. Батыштын санкциялык басымы уланат, дагы бир толкуну болушу мүмкүн. Бирок Россия буга көнүп бүттү. Бул нерсе өлкөнү тескеринче бекемдеп жатат. Россия өзүнө жана калган союздаштарына гана ишенет. Ал эми батышка мындан ары ишенич жок, деди Лавров. Улуттук банк 20 күндө 62,5 килограмм алтын куймасын сатты. Улуттук банктын маалыматына караганда 25 февралдан тартып 17 мартка чейинки аралыкта 4006 миллион сомго 62,5 килограмм алтын куймасы сатылды. Бул доллардын курсу кескин кымбаттап, президент Садыр Жапаровдун сунушу менен алтын куймаларын сатып алуу жарыяны башталгандан берки маалымат. Жалпысынан долбоор башталгандан бери Улуттук банктан 368 килограмм алтын 1 миллиард 451 миллион сомго сатылган. Маалыматка ылайык, ушул тапта да алтын куймаларын сатууланууда. Улуттук банк 1, 2, 5, 10, 31, 1035 жана 100 граммдык алтын куймаларын сатып жатат. Алтын куймасынын кору күн сайын толукталууда. Президент Садыр Жапаров 28 февралда кайрылуу жасап, чет элдик валюталарды сатып алып жаткан кыргызстандыктарды Улуттук банктан алтын сатып алууга чакырган. Кийин 1 мартта алтын сатып алууну каалаган жарандардын кезеги көбөйгөнүн билдирген. Украинадагы кырдаалга байланыштуу доллардын наркы көтөрүлүп, сомдун куну арзандап жатат. 18 марттагы маалыматка караганда, учурда 1 грамм алтын 8459 сомдон сатылууда. Улуттук банк март айына карата алтын валюта кору 2,7 миллиард АКШ доллардан ашык каражатты түзөөрүн билдирген. Зеленский менен Украина эли Нобель сыйлыгына көрсөтүлөт. Европалык саясатчылар Зеленский менен Украина элин Нобель сыйлыгына сунушташты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, Украина лидерин сыйлыкка Европанын мурдагы жана азыркы саясатчылары көрсөткөн. Алар комитеттен Нобель тынчтык сыйлыгына талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтүн ушул жылдын 31 мартына чейин узартууну суранышкан. Тарыхый окуяларды эске алып, биз эл аралык сыйлыктын комитетин 2022 жылдагы Нобель тынчтык сыйлыгына көрсөтүү процессин кайра
башка ачууга жана карап чыгууга чакырабыз. Бул нерсе процедураны бузуу экенин билебиз. Бирок ошого карабай Украинадагы абалды актуалдуу деп эсептейбиз. Учурда Орусия ачкан согуштан аман калган Украина элинин эрдигине күбө болуп жатабыз. Украинанын президенти Владимир Зеленскийден баштап карапайым адамга чейин демократияны жана көз карандысыздыкты сактоо үчүн күрөшүп жатышат деп айтылат алар жазган катта. Булак Марал ФМ. Түркмөнстанда жаңы президент ишке киришти. Дүйнөдөгү эң жабык мамлекеттердин бири деп саналган Түркмөнстанды узак жылдардан бери башкарып келген Гурбангулы Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов 19-мартта ант берип, президенттик кызматка киришти. Ант берүү аземи баш кала Ашкабаддагы Рухиета сарайында өттү. 40 жаштагы Сердар Борбор Азиядагы бул өлкөнүн эгемендик тарыхындагы 3-чү президент болуп калды. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги бул күндү артка кайткыс демократиялык өзгөрүүнүн башталышы деп мүнөздөдү. Түркмөнстандын Борбордук шайлоо комиссиясы 40 жаштагы Сердар Бердимухамедов 12-марттагы президенттик шайлоодо добуштардын 73%га чукулун алганын жарыялаган. Бирок түркмөн оппозициясы жана көз карандысыз байкоочулар шайлоодо демократиялык стандарттар сакталбаганын, бюллетендерди топтоо менен салуу сыяктуу одуну мыйзам бузуулар болгонун билдиришүүдө. Ошондой эле бул шайлоого катышкан калган 8 талапкерлердин арасында бийликке ачык сын айткандар болгон жок. Түркмөнстан дүйнөдөгү адам укуктары менен эркиндиктери эң көп чектелген, авторитардык башкаруу өкүм сүргөн мамлекет катары мүнөздөлүп келет. Freedom House уюмунун дүйнөдөгү демократиянын абалын талдаган баяндамасында Түркмөнстан эң акыркы саптан орун алган. 30 жылдан ашык убакыттын ичинде бул өлкөдө өткөн бир дагы шайлоону эл аралык байкоочулар эркин деп тааныган эмес. Түркмөнстанды 2006-жылдын аягынан бери башкарып келген Гурбангулы Бердимухамедов февраль айында күтүүсүздөн бийликти жаштарга тапшырууга дайыр экенин билдирген жана андан кийинки өтпөй мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялаган. Орус күчтөрү Мариупольга кирип жатканы кабарланды. Ишемби күнү Украинанын бир нече жумадан бери курчодо турган Мариуполь шаарына орус күчтөрү кирип жатканы кабарланды. Айрым маалымат каражаттары Азов деңизинин жээгинде жайгашкан бул шаардын көчөлөрүндө атышуу болуп жатканын жазышууда. Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Вадим Денисенко Азовсталь аттуу ири металлургия комбинаты үчүн айгышкан кармаш жүрүп жатканын ишемби күнү Украина телеканалдарына курган маегинде айтты. Украинанын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, Мариуполь жайгашкан Донецк облусундагы орус армиясынын чабуулдарына байланыштуу Азов деңизи менен байланыш убактылуу үзүлдү. Ошентсе да Украина өкмөтү 19-мартта Мариупольдан Запорожье калаасына жакын тургундарды чыгарып кетүү гуманитардык коридор ачыларын билдирүүдө. Бир нече күн мурда орус күчтөрү Мариупольдагы жүздөгөн адамдар баш калкалап жаткан театрга сокку урган. Мындан улам Орусия согуштук кылмыштарга барып жатканы тууралуу айыптоолор күчөгөн. 18-мартта Украина президенти Владимир Зеленский бул театрдын аймагынан 130 киши аман куткарылганын, бирок курандылардын арасында жүздөгөн адам болушу мүмкүн экенин айтты. Гуманитардык уюмдар билдиргендей, орус күчтөрүнүн курчоосундагы Мариуполь шаарында 350 миңдей тургун оор абалда күн көрүп жатат.